Президенттин биздин алдыбызда, өкмөттүн алдында чыгып сүйлөгөндө 30 ноябрда кол койгон улуттук маданиятты 2010 жылга чейин өнүктүрүү боюнча. Өткөн жылы эсиңиздерде бар, Ысык көл эл аралык кинофестиваль өткөн, бюджеттен бир тыйын каралган эмес. Бул биздин мамлекеттин маданиятты өнүктүрүүдөгү эл аралык аброюна унутулуп кеткен 30 жылдан бери өткөрүлбөгөн кинофестиваль биринчи жолу кайра Кыргызстанга келип калгандыгы бул чоң жетишкендик катарында белгилеп коюшубуз керек. Экинчиден, кыргыз кино искусство чеберлери менен, кыргыз маданият ишмерлери менен жолугушуусунда президент айтты эле 120 миллион сом каралат деп. Кыргыз киносун, улуттук кинону өркүндөтүүгө. Мына ушул жаатын карап койсоңуздар, себеп анын 80 миллиону бизде жанакы тарыхый Сынган кылыч романдарын көркөм фильм кылып жаратуу боюнча. Анан 2011 жылы Алай ханышасы Курманжан Датканын дүйнөдөн кайткандыгынын 100 жылдыгына байланыштуу Россия менен Кыргызстан биргелешкен Алай ханышасы деген фильмди тартуу боюнча. Жылда ошол кыргыз фильмде бирден мамлекеттин буйрутмасы менен ошондой фильмдер тартылып жаралып туруш керек. Себеп биздин жаш муундарды тарбиялоодо кыргыз мамлекетинин өткөн тарыхын, мына Бишкек Баатыр боюнча дагы көптөгөн жылдар айтылып келинди. 125 жыл болду Бишкекке, 130 жыл болуп атат быйыл деп. Бишкек шаарынын өз негизги тарыхы 250 жыл деп. Аны Мадумаров да ойлоп тапкан жок, эч ким ойлоп тапкан жок. Ошол мезгилдеги орус падышачылыгынын академиясында кызмат өтөп аткан окумуштуулар, академиктер келип, биздин мына Ысык көл кинотеатрынын алдында Бишкек Баатырдын күмбөзүн кадимкидей сүрөткө түшүрүп тартып кеткен даректүү архивдеги материалдардын баарын биз былтыр көтөрүп чыкканбыз. Мына ошол мезгилде айтылган, бул жерде ушул шаардын башчысы болуп биринчи шаарды курган Бишкек Баатырдын сөөгү жатат деген маалыматтар так даана жазылган. Бул Санкт-Петербург археологиялык институтунда, Санкт-Петербургдагы университеттеги падышачылык мезгилдеги жасалган Пантусов, академик Пантусовдун чыгармалары. Мына ошондуктан жанакы Бишкек Баатырдын күмбөзүн кайра калыбына келтирүү, анан 2009 жылга Кудай буйрса, аны сиздер менен акылдашабыз, окумуштуулар менен акылдашабыз. Бишкек Баатырдын Бишкек чебин кургандан берки 250 жылдыгын биз кенен кесири мындай бир белгилеп коюшубуз керек. Ушул жааттан улам, урматтуу депутаттар, жана биздин аксакал эжекебиз Шарипа Садыбакасова айткандай, жакшылыгыбызды жакшылыктай көтөрөп билсек, биз суктана турган, биз сыймыктана турган, биз көкөлөй турган, кылымдарды карыткан калк экенибизди элдин алдында көрсөтүш үчүн мына ошондой тарыхый, көркөм фильмдер жаратылыш керек. Биз жана шайлоодо жүргөндө айтпадык, азыр жаш балдардан чоңойгондо ким болосуң деп сурасаң, Ван Дам болом дейт, Джеки Чан болом дейт, Сталлоне болом дейт, эч качан айтпайт. Курманжан Датка болом, Таптыбек Турсунбаева болом, же Сабира Күмүшалиева болом, Сайра Кийизбаева болом дегендер жок. Себеп алар эртеден кечке чейин теледен көргөндөр ушулар. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, биздин улуттук идеологиябызды өркүндөтүш жаатында дагы, биздин басып өткөн тарыхый жолдорубузду жаш муундарга жеткирип берүү боюнча дагы, мына Ормахан жөнүндө не деген керемет сөздөр айтылып жүрөт, Шабдан жөнүндө эмне деген керемет сөздөр айтылып жүрөт. Ушулардын баарын бир жылда жок дегенде, бир жылда бирден ушундай көркөм тасмаларды жаратып, биз элибизге жарыялап көрсөтүшүбүз керек. Мына ошондон кыргыздын тарыхтагы өзүнүн орду, каада салты, үрп адаты, маданияты, дүйнөгө болгон көз карашы, философиясын ошол фильмдер аркылуу жеткирбесек, өзүңүздөр билесиздер, азыр жаштар көбүнчө китептерди да окубай калды, чыгармаларды да окубай калды. Баягы эле жанакы жеңил желпи сары пресса деп койгон, ошол пресса менен алек болуп калды. Мен ушул сунуштарды президенттин өкмөттүн алдына койгон, жогорку кеңештин алдына койгон тапшырмаларын экинчи окууда дагы бир жолу эске алып, тийиштүү министрликтер менен дагы бир жолу карап чыгышыңыздарды, тийиштүү комитет менен, бул Иса Шейшенкуловдун комитети азыр берем. Ушул жааттан экинчи окууга дагы бир жолу тактап, өзгөчө бир статья менен киргизгенге аракет жасасаңыздар. Өзгөчө бир статья менен. Биз 95-жылы Америкага барганда, урматтуу депутаттар, эң алыскы штаттагы бир фермерге
бюджет тарабынан канчалык колдоо көрсөтүлсө, ошол бюджетте көрсөтүлгөнүн көргөнүбүздө биз таң калганбыз да. 400 миллион халкы бар Америкада, ар бир статьяда ар бир инсандын, ар бир айылдын дарегине жазылган. А бизде көпчүлүк учурда могу жерде акчаны түңүнөн жазып коебуз. Ошол акчалар кандай болуп таратылат? Биз көптөн талап кылып келгенбиз. Саламаттык сактоо министрлигине деп жазып коебуз. Кайсыл тармакка кетет? Ремонтуна канча кетет? Дары-дармекке канча кетет? Согуш ардагерлерине канча кетет? Баатыр энелерге канча кетет? Мындайча айтканда майдалап жазганды күнөө албай койдук да. Ошондо бюджеттин аткарылышына отчет бергенде дагы депутаттарга да жеңил болмок, тийиштүү министрликтерге да жеңил болмок. Анан түңүнөн жазып койгондо министр өзү билет да казанчынын өз эрки кайдан кулак чыгарса деп. Ошол бюджетте көрсөтүлгөн параметрлерден чыкпастан башка мындай бир тармактарды, иш аракеттерге акчанын жумшалып кетип бараткандыгын биз жыл сайын ушуну безеленип айтып келебиз. Тажиккан Борбогуловна, ошол жагына өтө терең көңүл бурсаңыз, урматтуу комитеттин төрагалары өзүңүздөр тейлеген тармактардагы мүмкүн болушунча айтып келип атпайбызбы? Бюджет ачык болуш керек, элге жетиш керек, ким канча акча жыйнап атат, кайсыл министрлик канча акчаны кайда коротуп атат, ушуга жооптор так болсун. Сураныч, өтүнүч ушул.